Менин суроом Гүлшат Кадыровна сизге. Азыр ушул тапта Ак үйдүн алдында жүздөгөн адамдар чыгып, ушул мыйзамга каршы чыгып атат. Сиз өзүңүз чыгып жооп берип койгонго даярсызбы? Гүлшат Кадыровна, микрофон бергиле. Спасибо за вопрос. Я вчера каждому практически в соцсетях отвечала на этот вопрос. Я с ними беседовала. Если надо выйти, я выйду. Бул керек. Биз сизден өтүнөбүз. Азыр чыгып, сиз сөзсүз ушул жерде биздин жарандарга жооп берип коюшуңуз керек. Спасибо. Если бы вы обращались с просьбой, просто наши некоторые коллеги пытались спровоцировать вот эти все действия. Я думаю, это тоже не очень корректно. Экинчи суроом өкмөткө. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Бул мыйзамды окуп чыктым мына мен баарын. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы бизде? Саламатсыздарбы? Азыр айтып атканда эмнегедир мин культура деп көрсөтүп атасыздар, бирок мыйзамдын долбоорун жакшылап карасаңыздар, ал жерде мин культура деген бир дагы сөз жок. Бирок эми ушундай бир божомол айтылып атат. Анткени маалымат тармагы үчүн бүгүн биз жооп беребиз. Бирок техникалык жактан ГКИТС абдан сабаттуу, абдан компетенттүү. Бул сиздерден көтөрүлгөн демилге мыйзам кабылдана турган болсо биздин милдет сан аткаруу болот. Ошондой механизм техникалык жактарын ошол эле укук коргоо органдарынан эле эмес, бир гана укук коргоочулар бар эмеспи? НПОлор бар. Ушул медиа рынок бар, сөз эркиндиги үчүн күрөшкөндөр бар. Ошолор менен биргеликте механизмдер техникалык жактарын карап чыгышка туура келет. Эми көзөмөлдөш абдан кыйын. Азыр биз билбейбиз IP адрестерди. Телефон каякта жүрөт? Азыр жогорку кеңеште. Андан кийин башка жака чыгат. Бул мүмкүн эмес техникалык жактан. Мүмкүн эмес болгон. Жөн эле урагерчилик кылып, кетер алдында элдин маанайын түшүрүп атабыз да. Мындай элементарный, жаңылбай турган нерселерден жаңылып атабыз. Системдик жактан абдан мындай чоң катачылык кетирип атабыз. Гүлшат Кадыровна, мына 10-чу статьяны карасаңыз, 1-чи бөлүгүн. Жоопкерчилик болот деп жазылып турат да. Ошо кандай жоопкерчилик болот? Бул мыйзамды кабыл алдык, макул азыр. Депутаттардын көпчүлүгү колдоп берди дейли. Ошол жанагы жалган маалымат тараткан фейктерге кандай жоопкерчилик болот? Жанар Кованычевич, дело в том, что там ответственности нету ни уголовной, ни административной, нет штрафных санкций, только обращение граждан в суд. Анда мыйзамдын не кереги бар анда? Эмне кабыл алып атабыз анда? Эч кандай жоопкерчилик жок болсо, чара көрүлбөсө, жөн эле анда биз бийликке каршы элдин маанайын курчутуп атыппыз анда. На сегодняшний день, как уже писали, законопроект действующий регулирует уже взаимоотношения граждан со средствами массовой информации. В связи с тем, что интернет, он стал позже, и взаимоотношения между пользователями и средствами соцсетей, они остались вне зоны действующего законодательства. И поэтому этот пробел просто регулируется. Там идет право на защиту своей чести, достоинства и репутации любому гражданину. Никакого ограничения свободы слова, выражения своего мнения нет в данном законопроекте. И, пожалуйста, такую подоплеку туда подводить не надо. Нет нарушения конституционных норм вообще. Мен дагы ошону айтып атам да. Бизде азыр мыйзамдар жетиштүү. Эгерде кимдир бирөө жанагындай ар кандай бир туура эмес чакырыктарды салса, мыйзам бузса, аны интернеттен азыр деле мыйзамдарда бар. Аны алып келип жоопко тартып атат. Өкмөт күч органдары талап келип кечирим суратып атпайсыңарбы эмичи? Эгер өзүнүн атынан жазса, кечирим суратсаңар, анан алар коркот да мисалчы. Ошентип эми билбейм мен, мындай баарыбызды жамандайт. Мына фейктер мени дагы көрдөн алып жерден алып көргө тыгат. Бирок биз чыдашыбыз керек да. Саясатка келгенден кийин баарыбыз чыдашыбыз керек да, андан коркпошубуз керек. Ушу 5 жыл ичинде көпчүлүк мыйзамдарыбыз, урматтуу депутаттар, тыйыш керек, чектеш керек деген гана көп маселелерди абдан карадык да. Ушул туура эмес эми, элдин абдан да бир назарынан калып атабыз. Уважаемые коллеги, у меня большая просьба посмотреть. Вопрос идет об идентификации пользователей. Во избежание действительно
ну, наполнение, так скажем, интернет-пространства ложной и недостоверной информацией. Тут ничего страшного нету. Я уже говорила, вас же не смущает, что если вы покупаете сим-карты, вы же идентифицируетесь. В законопроекте, кроме указания фамилии, имя и электронного адреса, другого требования нету. Но это требование нужно для того, чтобы была обратная связь. И каждый гражданин мог бы действительно обратиться по поводу того, что в его адрес какая-то недостоверная информация посылается. Эгерде саясий эркиңиз болсо, Гүлшат Кадыровна, ушул мыйзамды мына акыркы жыйындарды өткөрүп атабыз. Артка кайтарып алсаңыз, абдан жакшы болмок да. Анткени биринчиден бизде Конституцияда жазылып турат, 30-статьяны караңыз, ар ким өзүнүн ой пикирин айтканга укугу бар. Экинчиден мына күч органдары бул жерде отурат, булар азыр айта албайт. Биз ошолорду таап жазалайбыз, бул мыйзам мына мага өкмөттөн эч кандай мындай так жооп болгон жок. Анткени бул мыйзам иштебейт. Ошо иштесе ошол өнүккөн өлкөлөрдө иштейт эле го. Эмне үчүн ошолор техникасы жетишкен, технологиясы жетишкен, ошолорду тыя албай аткандан кийин биз муну бул тыйыш мүмкүн эмес. Анан мындай азыр сиздер мына сотко алып барабыз деп атасыңар. Соттун чечими деп. Бирок биз сотту билебиз да кандай сот экенин. Азыр бул мыйзам кабыл алынса, интернеттеги жана троллдор деп атабыз, фейктер деп атабыз, мен деле каршымын. Бирок ошондой баракчаларды ачып иштеген жалаң оппозициялык маанайдагы адамдарга каршы иштеп баштайт. Бир фейк ачып алып, азыр бирөө бийликти мактаса, силер аны карабайсыңар да. Жөн эле калп жазса, мисалы, экономика өсүп кетти, жогорулады, адилеттүүлүк калыбына келди, абдан жакшы жашап атабыз десе, ага асылбайсыңар. Бул деле жалган маалымат. Бул жерде сиздер бүт ошолдой жанагы IP адрестерди издейсиңер дагы, сындаган, өзүнүн калыс пикирин айткан адамдарды, эми адамдар кааласа сындасын. Сын пикирин айтсын, мисалы, өзүнүн ой пикирин айтсын. Биз ошолорду мына абдан туура эмес жөрөлгө, абдан жаман өнөкөт кылып атабыз. Экинчиден, биз келечекте башка өлкөнүн мыйзамдарынан көчүрүп жазганды токтотушубуз керек. Биздин жолубуз, биздин багытыбыз таптакыр башка. Биз өзүбүздү мындай диктатуралык мамлекеттерге, сөз эркиндиги муунтулган мамлекеттерге салыштырбашыбыз керек. Рахмат. Спасибо, уважаемый коллега. Я бы хотела еще раз отметить, что все-таки борьба с фейками – это значит предлагать методы и меры, способные защитить определенное жизненное пространство человека. Это справедливо, потому что любая неправда может привести к серьезным социальным последствиям. Поэтому каждый человек, прежде чем размещать очередной слух или недостоверную информацию, я думаю, должен задумываться. Нельзя допускать, чтобы под прикрытием свободы слова, под маской скрывались люди, цель которых искажение правды, дестабилизация в обществе, сеяние паники и обливание грязью других людей. Я уже говорила, что конституционные права, они не рассматриваются в одностороннем порядке. Если вы указали статью Конституции, которая дает право на выражение своего мнения, также есть статья 40, которая говорит о том, что каждый имеет право на защиту своей чести, достоинства и репутации. И то, что вы сказали, что списыванные законы, но, извините меня, есть модельные законы, которые применяются во всех странах, и они не являются ни плагиатом и ни списыванием законов, потому что законодательное пространство, оно должно быть тоже единым. И если мы стремимся работать в мировом сообществе, в европейском сообществе, в рамках ЕАЭС, у нас законы, они адаптированы. Спасибо вам большое еще раз за внимание. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Биз парламентке элдин жашоосун жеңилдетебиз, аларга шарт түзөбүз, элдин кызыкчылыгын аткарабыз деп келебиз. Бирок келгенден бери мына бир нече жолу аларды нааразы кылган, керек болсо үйдө жаткан адамдарды көчөгө чыгара турган мыйзамдарды талкуулап, ошолорду кабыл алып атабыз. Мына интернетте карагыла, 5000 деген адамдар өздөрү жазууда. Эми ошонун бардыгы фейкпи? Мына мен өзүммүн, мен фейк эмесмин деп жазып атышат. 5000 деген, 10.000 деген адамдар. Эми ошолорду дагы жокко чыгарып, сен кимсиң деп, алардын сөзүн укпай койгон болбойт бул. Биздин атыбыз бул эл өкүлү. Ошондуктан биз коомдо эл каршы чыгып аткан нерселердин бардыгына мындай катуу турушубуз керек деп ойлойм. Анткени бул Кыргызстанга керек болсо мында кошуна өлкөлөрдө дагы болуп көрбөгөндөй нерселерди жасап атабыз да.
мен буга чейин дагы айтып өткөм, биз ушу айырмабыз ушул, кайсыл бийлик болбосун, кайсыл парламент болбосун, келгенден кийин элдин сынына, интернеттеги сын пикирлерге биз чыдашыбыз керек. Анан ушул фейктерден жабыркады, менин туугандарым ооруп калды, мындай болуп калды деген болбойт. Эгерде сен ушул анча-мынча сынга чычаласаң, ошол сындан корксоң, ошол сындан ооруп калсаң, анда саясатка келбешиң керек. Эгер келгенден кийин биз ар кандай нерселерге чыдашыбыз керек. Мен дагы айтам, жанатан бери, мына 1 айдан бери бизди да ошол эле троллдор түрдүү ыкмаларды пайдаланып, мындай талкалап асылып атышат. Бирок биз андан кемип же бир мындай артык болуп кеткен жерибиз жок. Биз эч кандай мындай саясий жолубузду улантып эле келе атабыз. Ошондуктан бул мыйзам, мен дагы бир жолу айтып коеюн, техникалык жактан мүмкүн эмес, иштебейт. Сот дагы, Маданият министрлиги дагы эч ким тактай албайт. Бул иштесе бир тараптуу иштейт. Пайдасы жок мыйзамда. Болгону эң чоң жыйынтыгы элдин бийликке болгон нааразылыгын жаратып, ошол жагынан гана силер мындай пикир жарата алдыңар. Араң турган коомчулукту дагы бир сыйра козгодуңар. Мурда ушул Бишкекте гана интернет таткан жерлерде болсо, азыр бүт региондордо мына бизге эртеден бери кат жазып кайрылып атышат. Эми ушундай учурда биз азыр ушул интернеттеги фейктер менен күрөшөбүз дебей, өкмөттүн бир антикризистик планын талкууласак болот эле. Урматтуу өкмөт, ошону алып келген жоксуңар. Казакстан, мына Тажикстан уже жанагы пособие алган үй-бүлөлөргө ар бирине Казакстан $90. Тажикстан азыр $50 таратып баштады. Анткени элде акча жок. Экономиканы жандатыш үчүн мен башында өкмөткө айттым эле. $50 болсо дагы, 5000 сомдон болсо дагы биз элге акча киргизели. Пособие алгандар ошол акчаны алсын, кичине соода жүрсүн, элдин колуна акча пайда болсун деп. Аны алып келген жоксуңар. Кайдагы бир пайдасыз нерсени талкуулап отурабыз. Биз буга каршыбыз.